Таксиде иштейм мекендештер үчүн кызматыңыздарда Атаман такси паркы. Москва жана бүткүл Россия шаарларын Яндекс таксиге жана Сити мобилге улайбыз. Парктын комиссиясы болгону 2,5%. Акча чечүү бекер. Круглосуточно иштейт. Любой момент, любой суммадагы акча чечип алууга мүмкүнчүлүк бар. Яндекс заправка 3000 рубльга чейин суткасына куйсаңыздар болот. Комиссия алынбайт. Кисарт без документов алып бергенге жардам беребиз. Жана справка несудимости кисартка кошуп беребиз. Путевой лист, страховка, таксиге жасоодо бар. Ар бир ай сайын Атаман парктын атынан розыгрыштар ойнотулуп турат. Ишеничтүү парк 3 жылдан бери биздин мекендештерибиздин алдында кызматтабыз. Байланыш үчүн телефон номерлер Эрбол Султанбаев Кыргызстандын Белоруссиядагы элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу бүгүн 31 октябрда президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Анда Эрбол Султанбаев Кыргызстандын Белоруссиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси жана ишти айкалыштыруу боюнча Кыргызстандын көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин уставдык органдарындагы туруктуу ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Булак Суперкежи. Төө ашууда оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө чектөө киргизилди. Бул тууралуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Маалымдалгандай, мындай кадам жасалматыгындарды болтурбоо максатында жасалып жатат. Учурда номер 9 жол тейлөө ишканасы тарабынан Бишкек Ошуна жолун кардан тазалоо жана инерттик материалдар менен толтуруу иштери жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары айдоочуларга жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөккө алмаштыруу, дөңгөлөктөрдүн чынжырчаларын жана күрөктөрүн алып жүрүүнү сунушталды. Булак Суперкежи. АКШнын Россияга биологиялык чабуул программасын даярдап жатканы айтылууда. АКШ чабуул коюучу биологиялык программанын алкагында биологиялык формулаларды ири масштабта өндүрүү үчүн технологияларды кайра түзүүгө аракет кылып жатат. Бул тууралуу РФтин куралдуу күчтөрүнүн радиациялык, химиялык жана биологиялык жактан коргоо боюнча бөлүгүнүн жетекчиси генерал-лейтенант Игорь Кириллов билдиргенин РИА Новости жазды. Жалпылап айтканда, мындай ыкмалар натыйжалуу технологиялык базаны колдонуп, тажрыйбасы бар адистерди тартканы, чабуул коюучу биологиялык программанын алкагында АКШнын биологиялык рецептураларды масштабтуу өндүрүү үчүн технологияларды кайра түзүүгө жасап жаткан аракетин көрсөтөт деген Кириллов брифингде. Ал америкалык администрация биологиялык куралды түзүү программасы кеңейтүүгө умтулганын айтты. Кириллов 2023 жылдын 23 мартында Коргоо министрлиги иштеп чыккан АКШнын биоөндүрүш жаатындагы жаңы стратегиясы бекитилгенин билдирди. Ал документтен өзүндү келтирген. Анда стратегиялык катаңдаштарды озуп өтүп, биоөндүрүш тармагында технологиялык эгемендикти камсыздоо туурасында айтылган. Кириллов аны менен бирге 2023 жылдын октябрында ишке кирген биологиялык өндүрүш стратегиясын ишке ашыруу үчүн адистерди окутуу программасы жөнүндө маалымдалды. Анда ири алдыда аскердик ведомстволордо кызмат өтөгөн аскердик биологиялык иштерде тажрыйбасы бар адистердин талапкерлиги биринчи иретте караларын айтты. Долбоорду Коргоо министринин изилдөөлөр жана иштеп чыгуулар боюнча орун басары жөндөйт. Ал эми үйрөтүү үчүн технологиялык базаны гендик изилдөөлөрдө, биоинформатикада клетка жана ткандар ишинде адистешкен 9 ири компания алып барат, деди генерал-лейтенант. Бул программа Кириллов келтирген цитатага таянсак, өндүрүштүк практиканын ишине камтыйт. Тагыраагы катышкандарга биоматериалдарды даярдоо боюнча кадимки тажрыйбадан өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кириллов 11 октябрдагы расмий пресс-релизде Коргоо министрлигинин иши Американын стратегиялык катаңдаштыкка туруштук беришин жогорулатып, келечектен күчүн түзүү менен АКШнын өзүнүн өндүрүштүк потенциалын арттырууга багытталганы айтылганы белгиленди. Булак Спутниккежи. Орусияда миграциялык каттоодон өтүүнүн жаңы тартиби күчүнө кирди. 26 октябрдан тартып Орусияда чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды миграциялык каттоодон өткөрүүнүн жаңыланган тартиби күчүнө кирди. Бул тууралуу бүгүн 31 октябрда Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Эми Орусияда жүргөн Кыргызстандын жарандары миграциялык каттоо органдарына өздөрүнүн келгени жана жашы жете элек балдарынын келгендиги тууралуу Госуслуги.ру сайты аркылуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн бирдиктүү порталы
федералдык мамлекеттик маалыматтык тутумун колдонуу менен өз алдынча электрондук түрдө билдирүү укугу берилди. Андан сырткары электрондук форматтагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү маалымат системасына катталышы зарыл. Ал эми батирдин ижарасы тууралуу келишим түзгөндө жарандар ошол үйдүн ээсинин кошумча макулдугусуз эле өзү барып же электрондук түрдө өзү жана жашы жете элек балдары тууралуу ошол келишимден кабар бере алат. Ошондой эле Тышкы иштер министрлиги элчиликке мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр порталындагы мүчөлүштүктөр жана каттоо фактысын тастыктоо үчүн көпкө күтүүлөр менен байланышкан кайрылуулар түшүп жаткандыгын белгилеп, бул кыйынчылыктар убактылуу экенин кошумчалады. Булак Супер KG. Россиядагы кыргызстандыктар өлкөгө келгенин электрондук форматта кабарлай алат. Россияда чет элдик жарандарга жана жарандыгы жокторго карата жаңы миграциялык каттоо тартиби күчүнө кирди. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Ага ылайык 26 октябрдан тарта чет элдик жарандарга Россияга келгени тууралуу миграциялык органга электрондук түрдө кабарлоо укугу берилди. Бул үчүн мамлекеттик кызматтар системасын колдонуу шарт. Турак жайды ижарага алуу келишими түзүлсө, чет өлкөлүк жарандар менчик ээсинин кошумча макулдугусуз эле өлкөгө келгени тууралуу маалымдай алат. Кыргызстандын элчилиги порталдагы мүчөлүштүктөргө байланыштуу маалымат жөнөтүүдө техникалык кыйынчылыктар жаралганын айтып, даттануулар түшүп жатканын билдирди. Тип өкүлчүлүк бул убактылуу экенин белгиледи. Тышкы иштер министрлиги мындай жаңылчылдык кыргыз тараптын сунушун эске алуу менен киргизилгенин кошумчалады. Булак Спутник KG.